Жөн бир 10 миң сом телефон менен жашаса да болот, бирок 80 миң, 100 миң сом телефон алат. Башкалар деле алып атпайбы депчи. Азыр мындай кичине нерсе кылса эле мен мынанча курсума катышкыла, акыл үйрөтөм, 2 миң сом, 3 миң сом, бирок шарият сабактары бекер. Адамдардан уялуу деген темада зарылчылык жок. Анткени биз адамдардан уялуу деген нерсени ушунчалык жете турган жерине чейин жеткирип койгонбуз. Аллахтын түшүргөн шариаты бир тарап, адамдардан келген уялуу бир тарап болуп калды. Эгерде адамдардан уялбай турган иш болуп кеткен болсо, мисалы бир күнөө иш бар да, ал күнөө ишти адамдардын бардыгы кылган болсо, ал шариатта арам болсо деле уялбай калды. Бул туура эмес өлчөө болуп эсептелет. Баягы сөз бар го, бул тириликтин уялты жок, кедейчиликтин уяла турган нерсеси жок, урлук кылган жериң жок. Бир өтө бир адам баалабай турган бир ишти аткарып жүргөн болсоң дагы халал болсо эле болду деп сөз берип коет го. Ушундай эле нерсе. Адам Алланын алдында күнөөкөр болуудан гана уялыш керек. Бүгүнкү тема ушул жөнүндө болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал-хая куллуху хайр деген. Уялуунун бардыгы бул жакшылык деген. Уялуу тууралуу пайгамбарыбыз дагы бир хадисин айткан. Ыйман жана уят экөө бир ордунда турат. Эгер биринчиси кеткен болсо, экинчиси дагы кетет. Экөө бир өз нерсенчи. Кимдир бирөөдө уят кеткен болсо, анда ал ыйман да кетет. Кимде ыйман кеткен болсо, анда алда уят кетет. Абдулла ибн Умар радиаллаху анху риваят кылат. Күндөрдүн биринде Мадинада ансарлардын бирөөсү өзүнүн жакын адамына: "Эй, уялбайсыңбы? Ушул ишти кылгандан уялбайсыңбы?" деп насаат берип атты эле, пайгамбар жанынан өтүп кетти эле. Өтүп баратып айтты: "Дa'ху фа иннал хая минал иман." Тек кой dedi. Тек кой. Анткени уялуу бул имандан. Эгерде адамда ыйман болбогон болсо, ал эмнелер иштерди кылып салат. Мына мисал кылайлы, бизнес кылынат көпчүлүгүбүз. Бирөө соода менен алек, бирөө бир нерсени өндүрүш менен алек. Эми ошол жерде Алла Таала арам кылган сүткорлукту чекеден эле кылып келет. Аны жанынан бирөө жарым, "Кой, кредит албай эле койчу. Сүткорлук кылбай эле койчу. Алланын алдында уялчы" деп айтсаң кулагына кирбейт. Эмнеге кирбейт? Алладан уялбай калат. Ошондуктан негизи пенденин жанында уят эмеспи, мындай башкалар деле алып атпайбы депчи. Бирок ошол эле иш пенделердин жанында уят боло турган болсо кандай болот? Мисалы, өзүнүн жакын адамдары, тагыраак айтканда, тең адамдары, эл суктана турган үйү бар, машиналары бар, бирок бул эчтекеге жок, жөн эле араба түртүп жүрөт. Ушул нерседен көбүрөөк уялат. Бирок бул туура эмес. Ошол нерсени кылыш үчүн карызга сатып алынат. Мына улуу алымдар айткан, жөндөн жөн эле нерселерди карызга ала бериш, эгерде мындай шарият жолу менен берген карыздар бар го, мисалы телефон, мындай рассрочка кылыпчы, бытовой техникаларда берип атат го. Ушундагы зарылчылыгынан өткөрүп алганда арам. Анткени жөндөн жөн эле, мисалы, жөн бир 10 миң сом телефон менен жашаса да болот, бирок 80 миң, 100 миң сом телефон алат. Эмнеге? Жандагы адамдардан төмөн келип калбаш үчүн. Бул уялуу бир маселе. Бирок ошол телефондун акчасын, же болсо бир ошондой бир чоңураак кылып туруп бир буюм кылып үй же машина алгандын себебинен мечитке келбей калыштан уялыш керек. Анткени карыз төлөш керек да. Эсебин алган, мен күнүнө мынанчадан иштейм, мынанчадан төгөм. Ошонун эсебинен көбүрөөк иштеп атат дагы Алланын үйүнө келбей калды. Уялыш керекпи? Албетте уялыш керек. Кече жакында бир агабыз айтты эле. Күндө эрте менен саар ойгонсом 2300 сом карыз менен ойгоном. Неге дегенде эр берден карыздарын алган. Иши бар бирок. Иштебесем ошол нерсе жазылып берет. 2 күн дем алсам 5000 сом карызмын. 3 күн оорусам 7,5 сом карызмын. Кокс элге окшош
көбүрөөк мен Куран жаттап отуруп алайын деп туруп бир ибадатка катуураак кирген болсом, ошол нерсе жазылып кетет. Бирок Аллахтын алдында уялыш керек бул нерсеничи. Кийин кыяматка барган учурда, Алла Тааланын алдына барган учурда, Аллахым, мен дүйнөнү гүлдөттүм. Мен балан деген үйдү салдым. Мен мынандай бала өстүрдүм. Мен мынандай телефон көтөргөм, мынандай машина мингемин, мынандай жерлерди кылып койгонмун деп айта албайбыз туугандар. Анткени ал нерсеге буйрулган эмеспиз. Алла Таала Куранда айткан: "Ва халактул джинна вал инса илля лиябудун." Биз жиндерди жана адамдарды мага сыйынуулары үчүн гана жараткан. Да башка бир аятта: "Мен силерден ырыскы талап кылбаймын." Буйрукту гана, ибадатты гана. Да бир башка аятта: "Ма мин даббатин фил арды илля алаллах ризкуха." Жерде кыбырап жүргөндөрдүн бардыгынын ырыскысы Аллахтын мойнунда деген. Бирок тилекке каршы ибадат нолду бир чекеге чыгып кетип туруп, Алланын буйругу чекеге чыгып кетип туруп, биз Аллах моюнга алган нерселер менен баратабыз. Бул уялыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Бул үммөт башка үммөттөрдөн айырмачылыгы." Башка үммөт деген бизге чейинки пайгамбарлардын өзүнүн үммөттөрү бар, айырмачылыгы уялууда. Анткени байкаңыздар эле да, уялуу көп нерселерден, өтө көп нерселерден сактап коет. Кээде элден уялуу деле бир жагынан жакшы. Мен айтайын деган нерсем, элден караганда Аллахтан көбүрөөк уялыш керек. Кыяматка барган учурда биз дем алып атабыз. Кадимкидей дем алып атабыз, муну кадырын билбей атабыз. Ден соолугубуз сак. Каалаган нерсени ойлонуп атабыз. Кыяматка барганда сумма ла тусалунна яума идин анин наим. Ар бир неаматтан суралабыз ушул нерсени. Ошол нерсеге уялышыбыз керек. Бирок тилекке каршы биз ошончолук күчтүү энергияны кайсыл жакка берип атат. Мына мечиттерде, бардык мечиттерде полкаларда Курандар турат. Намазга эрте келген адам качан такбир айтылат, тез айт, ким өтөт дедирбеш үчүн, бул дагы сооп болуш үчүн китепти ачып, бир бетпи, эки бетпи, үч бетпи окуганга мүмкүнчүлүктөр бар. Аллах разы болсун, кайсы бир тууганыбыз акчасын сатып алып келип коюп койгон. Бир тууганыбыз полка коюп койгон. Куран окушту билбейм да десе, мечиттерде Куран үйрөтө турган балдар айлыгы жок эле, пул акча тилебей элечи. Азыр мындай кичине нерсе кылса эле мен мынанча курсума катышкыла, акыл үйрөтөм, 2000 сом, 3000 сомду, бирок шарият сабактары бекер. Жана анын соогу да улуу. Бирок кылынбайт. Кылгандарга Алла разы болсун, бирок көпчүлүк мечиттерде келгенге 80% бир 20 адам келген болсо, ошонун бир 15-16тасы жөн эле отурулат. Кыяматка барганда кантип жооп беребиз? Бери карайлы. Намаз окуганына 30 жыл болду. Бирок намаздын илимине кызыгып көргөн. Эгерде адашып кетсем, сажда сахты кандай кылабыз? Фарзда сажда кылып, сажда сах менен оңдоп кетемби, же важип нерсе калып кетсе? Кеч калып кетсем кандай болот? Көп жол кеч калып келген намазга. Бирок кандай кылышымды эптеп бүтүргөн, бирок ошол нерсеге кызыкмай жок. Дараттын кайсынысы фарздардын кирет да, кайсынысы кылбай койсо эчтеке болбойт. Мындай жөнөкөй эле нерселерде кызыкпай калганбыз. Бирок Алла Таала айткан: "Талабул илми фариза ала кулли муслим ва муслима." Илим алыш фарз ар бир мусулманга, мусулман эркекке жана мусулман аялга. Да башка бир аятта: "Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун." Билбесеңер, билгендерден сурап билгиле. Сурай турган адамдар толтура. Азыр телефондарына чалып деле, же болбосо WhatsApp'тан сүйлөп койсо деле кайра жооп берип коет. Бирок эмнегедир кызыкпайбыз. Ушул нерседен уялыныш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн айткан, жанагы ансаргачы, тек кой деген. Уялуу имандан. Эгерде ыйманы болбосо, адам уялбайт.